Салам достор, бул сабагыбызда линиянын жардамы менен угловой штампты сызганы үйрөнөбүз. Анда эмесе кеттик. Мынакей. Биринчи листибиздин форматын иштеп алабыз. Бизде азыр иштей турган угловой штамп листибиздин форматы A4. Ошондуктан бул жагы 29797ге бизде 21 бул. Окей. Окей, эми мына жалпы кармап алабыз. И мына смещение всех сторон. Басабыз, бизде жарым сантиметр кичирейет. Контролду басып койгонду унутпаңыздар. 500. Окей. Эми бул тарабы бизде 2 сантиметр болуш керек. Жарым сантиметр мынаны басып алабыз. Жарым сантиметр бул жакта болду. Эми бул жагына 1500. Окей. Эми L'ды бассаңыздар, кайра линия сызыла баштайт. Бул жактан сызып алабыз. Мисалы, бизде угловой штамптын размери 18 жарымга, бул жагы 5 жарым. Мынакей. Эми бул жактардын размерлерин алып алабыз. Бул жерден аныгын тактап алайлы. Мынакей, мисалы 1ге 1, 2, 3, 4. Ctrl U'nун жардамы менен мына 1000 кылып алабыз. Бизде мынакей 3, 4. Бул жердин размери 1 жарымга 1. Басып алабыз линияны. Ctrl D. Ctrl 1500. Дагы Ctrl D. Ctrl 1000. Альтты басып туруп линияны кармап алабыз дагы. Мына линияны кармайбыз. Окей. Эми кайра Ctrl U'ну басабыз. Бизге 500 аралык болуш керек. Жарым сантиметрден алдыга карай тартабыз. Окей. Эми бизде мына башкача линияларды кыскартып коебуз. Өйдөгө карай тартабыз. Shift'ти басып алсак, мына мыш каяка жылса дагы өзү кое бербейт. Анан дагы бир айта кетүүчү нерсе, бизде мына линиялар алардан башкасы жоон менен сызылат. Ошондуктан мына линияларды калыңыраак линияга айландырып алабыз. Мынакей мисалы 21 же болбосо 41. Эми бизде линия бул жака карай чозулат. Кийинкиси бул линия. Кийинкиси бул линия. Булар да ошондой болот. Эми буларды иштейбиз. 2ге 1 жарым, 1 жарым. Окей. Контролдун кереги жок. 2000. 1500. Ctrl D. Ctrl копия. 1500. Окей. Мына линияны бул жака карай сызып коебуз дагы. Бизде мына башкачаны контролду колду үзбөстөн кармап турабыз. Мышты алып келебиз. Кара түстүү кайчы чыкканда мышты басып коебуз, кыркып коет. Мынакей. Бул дагы бизде калың линия менен болот экен.
текстибизди бул жака түшөт. Мынакей. Биздин угулуу штампыбыз даяр. Эми буга текст менен жазып чыгабыз. Текст мисалы проектте бизде жазылат. Шифр. Размерин кичирейтип алабыз. 5. Бизге 2 мен көбүнчө ушуну иштетем. Түсүнү кара түстө кылабыз. Окей. Шифр мисалы. Азыр бизде шифр колдонулбагандыктан БШ без шрифта. Же болбосо шифр болсо, мисалы быйыл 2019 жыл 51-чи проектим боло турган болсо 51 19. Бул жака проекттин намы аты жазылат. Мисалы проект ашыкчасын өчүрүп салабыз. Проектирование жилого дома двухэтажного жилого дома по адресу города Ош. Кыскача. Эми толугураак кылып жазсак болот эле. Биз мисал катары жазып койдук муну. Шашылышында түрдө. Анан ортого келтирип коебуз. Бул жерге заказчик деп дагы жазып иштеп калабыз. Кээде проекттин аталмаганы дагы жазып коебуз. Мисалы жилой дом. Окей. Же болбосо заказчик Абдраимов. Бул жерге листтин аты жазылат. Мисалы фасад болсо фасад в осях 1-ге 4. Окей. Бул жерге осонун аты жазылат. Мисалы осо не десек ишкананын аты жазылат кыскасы. Бла-бла. Же болбосо паланча. Бул жерге лист. Листов. Жерге стадия. Эми биздин проектибиз рабочий проектпи, эскизный проектпи. Ошону жазабыз бул жерге. Эгерде рабочий проект боло турган болсо РП. Бул жерге биздин бул листибиз канчанчы страница? Мисалы 4-нчи страница болушу мүмкүн. Биздин листибиз канча листтен турушу мүмкүн? Мисалы 12 лист. Мына
аларды уақытты кетірбестен жанына көшіріп беріп қойып қоямыз. Подпись дата. Кейін бұл жерге мысалы gap главный архитектор проекта. Бұл жаққа разработчик разработчик қояйын. Gap Алдан Чаев Пустанча разработчик Абдырайымов Окей. Стефин тестелет. Ананы бұл жерде. Кен план болса ГП, проект болса АС. Архитектурное строительство. Окей. Комментарийлер, сұраулар бола тұрған болса комментарийге қалдырсаңыздар болады. Жана подписаться қылған ұмытпаңыздар. Кейінгі сабақта көрішкенше.